Урматтуу партиялаштар, съездин катышчылары жана меймандар. Учурда бүткүл дүйнө сымал Кыргызстандагы кыйынчылыкка кабылып белгисиз абалда турабыз. Кыйын кырдаалда адамзаттын мен акылдуумун дегендери да эмне кылыш керек, мындан ары кандай жашоо керек деген маселенин тегерегинде ой калчап жатышат. Бул чоң сыноодон аз чыгым менен кантип чыгып кетсе болот деген суроого ынандырган жоопту даяр рецепти берген эч ким жок. Бирок мындай жагдай биз баш ийип беришибиз керек, агым менен кетишибиз керек дегенди билдирбейт. Андай болбойт. Андай болушу керек эмес. Биз буга жол бербейбиз. Бүгүнкү абалды биз оор сыноо катары эле эмес, өзгөрүү үчүн берилген мүмкүнчүлүк катары кабыл алышыбыз керек. Мындай мүмкүнчүлүктөр эгемен Кыргызстандын тарыхында бир нече жолу болду. Бирок ар кандай себептер менен алар колдон чыгарылган. Ар бир кое берилген мүмкүнчүлүктөн кийин өлкө ого бетер сазга батып, ордунан жыла албай калып жатты. Биз дал ушул көйгөйдү жеңип чыгып, Кыргызстандын саясий жана экономикалык архитектурасын жаңыртышыбыз керек. Чыныгы жаңылануу баштала турган механизм бул жогорку кеңешке тандоо, шайлоо. Парламентке жаңыча ойлонгон, жаңыча көз караштагы, абийири таза жаңы жүздөр келиши керек. Мен Сингапурдагы, Түштүк Кореядагы, Гонконгдогу реформаларды көп окуп, булар жөнүндө көп жолу ойлондум. Жакырчылыкка белчесинен баткан өлкөлөр кыска мөөнөттө өзгөрүү жасап, өнүгүп кетишкени тарых өзү күбө. Эмнеге алар ийгиликке жетишти, а биз болсо 30 жылдан бери ордунан жыла албай турабыз. Себеби ийгиликтин сыры бул ошол өлкөдө бурулуш жасоого даяр топтун эрки, жаш реформаторлордун тайманбас аракети. Кыргызстандын тарыхында дагы жаш лидерлердин жардамы менен мамлекеттүүлүк түзүлгөн. Мисалы 20-чы кылымдын башында Кыргызстанда кеңеш өкмөтү орноду. Ал оор учурларда бийлик башында 30 жаштын тегерегинде жетпеген азаматтар туруп, жаш мамлекеттин түйшүгүн көтөрүп түптөшкөн. Ошол эле Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев жана башка аталарыбыз өз алдынча тагдыр чечүүчү чечимдерди кабыл алып, мамлекеттүүлүктү түптөшкөн. Доор алмашып, технология, интернет өнүккөн мезгилде Илон Маскка окшогон жеке ишканалардын жетекчилери адамдарды космоско учуруп жатат. Ал эми Кытай күнүнө жүздөгөн чакырым жолдорду куруп, Европа керек болсо күн сайын жаңы ачылыштарды жасап, чоң өзгөрүүлөрдү дүйнөгө тартуулап жатат. А биз болсо эскирген системаны жоя албай келе бергенибиз бүгүнкү күндүн чындыгы. Урматтуу делегаттар жана коноктор, Бир Бол партиясы жаңы форматта уникалдуу долбоор болуп саналат. Бизде амбициялуу максаттарды ишке ашыра алган, чет өлкөлөрдүн алдыңкы окуу жайларында билим алып, мен деген ири компанияларда тажрыйба топтоп, Кыргызстанга кантип инвестиция тартуунун жолдорун билген, инновациялык долбоорду ийгиликтүү ишке ашыра алган команда бар. Биздин катар жаштар жана айымдар менен толукталды. Бул дагы биздин принципиалдуу позициябыз. Себеби айымдар саясатта көп аралашпаса, өлкөдөгү бир катар багыттар аксап каларына күбө болдук. Шайлоого катышкандардын арасында аялдардын саны эркектерге караганда көп. Бирок бийлик бутактарында алардын аз болгону туура эмес көрүнүш. Биздин партиялаштар жана
Анын içinde айымдарыбыздагы парламентте, өкмөттө, мамлекеттик башкаруу системасындагы жооптуу кызматтарга иштей алышат. Мен Бирболдун командасы сапат белгиси бар команда деп ишенимдүү айта алам. Анын ар бир мүчөсү көпчүлүк үчүн үлгү жана мотиватор боло алат. Ар биринин өзүнүн ийгиликтүү тарыхы бар. 6-чы чакырылыш коомдо эрки жок парламент катары эле эмес депутаттарын билим деңгээли төмөндүгү үчүн акыйкат сындалып жатканын кесиптеш экенибизге карабай айтып коеюн. Бирок Кыргызстан чоң кадрдык потенциалга ээ. Муну Бирболдун жаңы командасы айкын көрсөтүп турат. Албетте өз курамында жаңыртуу жана алдыга жаштарды алып чыгуу бул элдин талабы. Партиялардын көпчүлүгү талапкерлерин коомго тааныштыра элек. Бирок эл көзүнө эле жаңыландык деп элди алдашат. Башка партиялардан айырмаланып Бирбол парламентке бардык багыттар боюнча конкреттүү реформалардын планы менен бара жатат. Биздин шайлоо алдындагы программабыз инновациялык реформалардын мезгили деп аталат. Программада ар бир пункт, ар бир максат реформаларды жүзөгө ашыруу боюнча конкреттүү план менен бекемделген. Айтайын дегеним, биз тырмакчаларга алынган жана ураандарга толгон популисттик шайлоо программасын түзүүнү максат кылган жокпуз. Биз өлкөнүн өнүгүүсүнө альтернативдүү жолун көрсөтүүнү кааладык. Бирбол бул шайлоолор үчүн эле түзүлгөн партия эмес. Ар кандай саясий күчтөрдүн кыска мөөнөттүү альянсы эмес. Бул бутуна бекем турган, жаңы түрдөгү жана саясатка узак убакытка аттанган саясий кыймыл. Кымбаттуу пикирлештер, урматтуу достор, бүгүн бүткүл дүйнө коронавируска каршы вакцина күтүп жатат. Бирбол өлкө үчүн вакцина саватсыз жана коррупция вирусуна, трайбализм жана аймак аралык бөлүнүп жарылуу вирусуна каршы вакцина. Бул Бирбол партиясы бардык ооруларга, өнөкөткө айланып кеткендердин барына бир вакцина. Бул Бирбол. Пандемия менен бетме-бет келгенде биздин коом жеке уюшкандыктан кандай гана жогорку деңгээлде көргөзө алды. Мамлекеттик институттар эси ооп, алапайын таппай, ыкчам жана тийиштүү чараларды көрө алган жок. Ошондо эл бүтүндөй ыктыярчылар жоопкерчиликти өз колуна алышты. Бул да болсо биздин эркин коом экенибиздин жыйынтыгы. Ушул залда отургандардын көбү эл жерине, мекенине берилгендигин, баатырдыгын көрсөтүштү. Алар дарыгерлерге жардам берип, кайрымдуулук жана башка көптөгөн маанилүү, пайдалуу иштерди жасашты. Себеби алар кайдыгер болуп, четте карап тура алышмак эмес. Бул да болсо биздин командабыздын өлкөбүздүн системасына кирип кеткен вирустун баарына вакцина болуп бере аларын далилдеп турат. Бирбол партиясы өлкө үчүн вакцина. Биз сөзсүз жеңишке жетебиз. Сөзүмдүн акырында кыргыз элиме кайрылып кетейин. Добуш сатылчу товар эмес. Сиздин добуш саткын саясатчылар сунуштаган суммадай арзан эмес. Ба жеткис деп айтат элем. Себеби сиздин добушуңуз мекенибиздин келечегин аныктайт.